Ош облустук ички иштер башкармалыгынын учурдагы көзөмөл өткөрмө жайы бузулуп, анын ордуна жаңыдан 8 бөлмөлүү, 2 кабаттан турган заманбап имаратты куруу иштери башталды. Анын биринчи кабатында жарандарды кабыл алуу жайы, көзөмөл өткөрүү жайы жана ыкчам тергөө тобунун эс алуу бөлмөлөрү. Ал эми экинчи кабатта болсо ардагерлер кеңешинин төрагасынын бөлмөсү, маалыматтар технологиялар бөлүмүнүн маалым каттары жана милициянын генерал майору Нурматов атындагы тарых музей жайгашмакчы. Бул имараттын курулушу менен ички иштер органдарына кайрылып келген жарандарыбыздын сервистик тейлөө көрсөтүү, ошол эле убакта өздүк курамдын кызмат өтөө шартын жакшыртууга өбөлгө болот деп ишенебиз. Мындан сырткары мына ушул эс алуу күнүнө карабастан бардык жарандар эс алган убакта ушул өздүк курам бардыгы баш оту менен киришип, өздөрүнүн күчүн жумшашып, ушул 2 кабаттуу имаратыбызды бүтүрүп алуу максатында барыбыз күч жумшап отурабыз. Бул самалык ушул жылда болуп өткөн Ички иштер министрлигинин коллегиясында министр Улан Ниязбеков тапшырма катары белгилеген приоритеттүү 7 багыттарды аткаруу максатында ишке ашырылууда. Мамлекеттин саясатында ушул элдерге жардам көрсөтүү, кызмат көрсөтүүнү жогору деңгээлге көтөрүү деген талап бар. Ошол талаптарды аткаруу максатында ички иштер башкармалыгынын ар түрдүү иштер менен кайрылган жарандарды кабыл алып, ошолорго сервистик кызмат өткөрүүгө жакшы шарттар түзүү боюнча ушул иш-чара башталды. Буюрса жакшы иш-чара болсун ушул жерде. Мындан кийин суукта, катуу ысыкта, жаан жаганда башка мезгилдерде келген жарандар ушул жерге кирип, көп күтпөстөн убагында маселелерин чечип кеткенге шарт түзүлүп атат экен. Азыр начальник ички иштер башкармалыгынын начальниги айтып кетти. Ушул жерге ар бир түшкөн арыздар ошол ордунда каттоого алынып, МВДга чейин ошол текшерилип турат деп. Демек, жарандардын көйгөйлөрүн чечүү маселеси жакшы жолго коюлуп атат экен, коюлат экен. Ушул иш жакшы иш-чара болду. Ийгилик каалайбыз. Кудай таалам ушул ишканаңызга ийгилик, алтын башыңыз заман болсын, ар дайым мамлекетибизде туруктуулук, тынчтык болsun. Имараттын курулушу менен ички иштер органдарына келген жарандарга ошол эле убакта өздүк курамдын кызмат өтөө шартын жакшыртууга өбөлгө түзүлөт деп ишенишүүдө. Ички иштер кызматкерлеринин Ош облусундагы иш-чаранын алдыга жылышы кала берсе бүгүнкү имараттын курулушу элибиздин керек жарагына жарай турган. Кудайым буйруса, бул кээ бирки ички иштер кызматкерлерине үлгү катары боло турган чоң бир иш-чара болуп атат. Аллах таалам биринчиден жардам бергендерге, салым кошкондорго Аллах таалам кабыл кылсын. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жаңыдан курулуп жаткан көзөмөл өткөрмө жайынын пайдубалынын курулушу башталып, быйылкы жылы бүткөрүү пландалууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.